Үй курган компанияларга котлован казуу этабында акча чогултууга тыюу салынат. Мындай иштерге ушул жылдын 1-кварталында жүзөгө ашырылат. Кыргызстанда көп кабаттуу үй курган компанияларга котлован казуу этабында кардарлардан акча чогултууга тыюу салынат. Бул туурасында Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Анын айтымында мындай иштер үстүбүздөгү жылдын 1-кварталында жүзөгө ашырылат. Курулуш компаниялары үйлөрдү өзүнүн акчасына же кредиттик ресурстардын эсебинен салышы керек. Кардарлар менен курулуш компаниялардын ортосунда банк кепил болуп бериши шарт. Эл ушул банкка депозит катары акчасын салат. Андан соң алар фирмаларды төмөн пайыз менен каржылайт, деди Жапаров. Өкмөт башчынын айтымында курулуш компаниялардын 30% ачкөздүк кылып берүүдү бүтүрүүнүн ордуна 2-3 котлованды казып, ал жактан да акча чогултуп баштайт. Эми мындай механизмдерге өкмөттүк деңгээлде тыюу салынмакчы. Маалымат булагы, Спутник KG. Кумар Кубатов Атамбаевдин абактан чыкканына чындыгында кыргыз коомчулугунун басымдуу бөлүгү макул эмес экенин билдирүүдө. Бирок Атамбаевдин эл билбеген оорусу өмүрүнө коркунуч жаратып жаткан олуттуу маселеси бар болчу. Аны тар чөрү жакшы билет. Атамбаев абактан чыгып алып, журналисттердин көзүнчө ойду тоону сүйлөп, эч нерсе болбогондой баары жакшыдай түр көрсөтүүгө аракет кылганы менен чыныгы абалы андай эмес. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун адилеттүүлүгү гана эмес, боорукердиги, кечиримдүүлүгү жана эң биринчи кезекте көрүгөчтүгү гана абалдын ушундай нукка өзгөрүшүнө алып келди. Бул кадам туура болгон убакыт өзү сөзсүз түрдө тастыктайт. Атамбаев айга күнгө теңеп жаткан Испаниянын премьер-министри Социнтерндин төрагасы Педро Санчес аркылуу кыргыз бийлигине жалынып жалбарып жүрүп, абакта бир нерсе болуп жаным чыгып кетпесин деп жалбарганында бекеринен эмес. Кыргыз элинин алдында жасаган кыңыр иштери үчүн жараткан Кудай өзү каалагандай кылып жазасын берери талашсыз деңизчи. Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шары метро Нахимовский проспект, Сивашская көчөсү 7, корпус 2. Метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Кыргыз элинин алдында жасаган кыңыр иштери үчүн жараткан Кудай өзү каалагандай кылып жазасын берери талашсыз деңизчи. Бирок жок дегенде калган өмүрүн абакта өткөрбөсүн. Түрмөдө бир нерсе болуп калса кыргыз элине жаман сөз тийип калбасын деген ырайымдуулукту эми Атамбаев туура көтөрө билиши гана калды. Антпестен кайра тейтеңдеп саясат кылам деп ойлосо, анда өзүнө гана кыйын болуп калат. Кечирим кайра бериле бербейт эмеспи? Эми Атамбаев эсин жыйып, саламаттыгы менен алышып, жакындары үчүн жашаганга аракет кылсын. Абакта жаткан экс-президент Алмазбек Атамбаев абактан чыкты. Абактан чыгып, ушул Кой Таштагы үйүндө журналисттерге берип жаткан суроолоруна жооп берип жаткандагы бир видеосу мени аябай таң калтырды да. Айтып атат да, Кактус медианын бир журналисти суроо берип атат. Гемпровод маселесине кандай карайсыз деп атат да. Гемпровод маселеси өтө оор маселе, бирок радует то, что это решили деп ушундай бир айтып атат да, мындай сүйүнүчтүү, бул жакшы, чек араны чечилген маселеси чечилсе бул өтө жакшы маселе деп, жакшы чечилди, жакшана чечилди, то, что это радует деп ушинтип айтып атат. Эми болсо мен ошол видеосун көрүп, мен бир нерсеге таң калдым да. Могул Гемпроводду колдоо, коргоо комитети ошондой элди силер жөн эле дүрүп өтүпсүңөр да. Жөн эле элди дүрүп өтүпсүңөр да. Просто вы это хайпанули, да, просто хайпанули. И потом в конце концов түрмөгө отуруп калдыңар да. Эми ошол кезде каршы болуп аткан мына Атамбаевдин өзүнүн баласы бар. Ушу Жогорку Кеңеште отуруп алып, ошо Гемпровод маселесине каршы болгон. Эми атасы менен баласынын сөзү эки ара чыгып калды да. Эми ладно дейли. Оппозицияда жүргөн ошол Гемпровод маселеси боюнча ызы чугулгандар. Эми ачыгын айтканда өзүңөр деле мындай тарапташ болуп жүргөн, өзүңөр деле колдоп жүргөн кишиңер ушундай сөз айтып атса, эми силерге ишенелиби же тигиге ишенелиби, кимге ишенели? Силер жөн эле элди алдадыңар да. Ушул сыяктуу эле
көрүнгөн маселеде ушундай калп айтып, просто хайпавайт эткениңерди токтотуп кой да, элди алдай бербейчи. Эл уже тажады. Чын элди ушунчалык дүрбөтүп коесуңар дагы, өзүңөр мындай жамгырдан кийин чыккан козгарымдай болуп дуу этип бир жалганыңар чыгат дагы, ошо менен элди дүрбөтүп коюп атасыңар. Бул патриоттук сезимиңер эмес. Бул силердин элге же мамлекетке күйүп аткан жериңер эмес. Бул силердин жөн гана өзүңөрдүн пайдаңарга иштеп калчу моментте хайпавайт этип калып атасыңар да, элге жакшы көрүнүп калалы депчи. Но кечирип койгула, бирок вы уже шансыңарды кое бергенсиңер. Уже силерде шанс жок, потому что уже силер 30 жылдан бери элди жедиңер, ичтиңер, элди сазга батырдыңар, мамлекетти талкаладыңар, бүттүк бардык структурага коррупцияңарды жайдыңар, бардык структурада азыр ошону тазаланбай араң мындай болотодон чыгып келатабыз да акырынча. Эми мындай силерде уже шанс жок. Силер антип жалган менен элдин эч качан ишеничине кире албайсыңар. Анткени жалганыңар ушинтип эле аркаңардан чыгып калат экен. Урматтуу элим, силерге да кайрылат элем. Бир нерсени айтканда, кокуй тигил айтты, кокуй була айтты деп эле мындай ээрчимеликти токтотолу. Өзүбүздүн ар бирибиздин башыбыз бар. Мисалы, азыр өткөндө мындай маселе болду да. Алмазбек Атамбаевдин колдоочулары буга чейин Гемпровод маселесин боюнча Гемпровод сатууйду тиги бу ал эле бул эле деп атат. Кече ошол видеосун көрдүм, кайрачы. Алмазбек Атамбаев Гемпровод маселеси туура чечилген депчи. Эми ошонун түбүндө кайра эле ошол өткөндө Гемпровод маселесинде сатууйду деген колдоочулары кайра жазып чыгып атат да, эме депчи. Алмазбек Атамбаев туура айтат, туурасын айтып келген, туурасын айтат, ана мына туура айтат, молодец дейт да. Мен ушунчалык 200 болосуңарбы, Кудай тоо кылды. Ушунчалык 200 болосуңарбы? Урматтуу элим, бул биздин 30 жылдан бери келаткан саясатчыларга ишенич жок болду. Алар уже өзүнүкүн буга чейин иштеди, мамлекеттин башында турушту, менмин деген бийликтин чоң структураларында иштешти. Эчтеке болгон жок. Мамлекетти эч кандай алдыга жылдыра алышкан жок. Ошондуктан келгиле өзүбүзчө жакшылап ойлонолу, жакшылап чечим чыгаралы. Анткени булардын анык жүзү ушундай экен. Дело Тильперабада, как можете прокомментировать? Здесь я могу открыто сказать, что я считаю, посадки все-таки не надо было делать. Это вот становится модой после того, как какой-то шеф тут сажали тоже Иру, вот Карамушкину, Асель, Хундус, если помните, Дубаева. То же самое было. Но это те же люди сидят, говорю же вам об этом. Та же схема. С пальца придумывают. И я думаю, это... Я понимаю, что двигало, наверное, в первую очередь стремление, и правильное стремление решить вопрос с границами с Узбекистаном, потому что это на самом деле очень большой и важный шаг с учетом состояния отношений с Таджикистаном. Это очень то, что радует на самом деле. Но тут надо было как-то обойтись по-другому. Обойтись без посадок в первую очередь. И во-вторых, как-то более, видимо, убедительные доводы найти. Потому что когда идут посадки, то люди наоборот думают, видимо, нет доводов и надо посадить. Но это историческое решение. И, конечно, хорошо, что у нас теперь сосед не Каримов президент, а Мирзиёев. Я знаю отношение Мирзиёева к Кыргызстану и к народу Кыргызстана. Этим надо дорожить. Yeah.